Мен азыр Ноокат райондук администрациясынын ичиндемин. Ноокат районуна келген жаңы аким, мындай алганда ротация менен келген аким Данир мырза менен отурамын. Азыр ысык көлдүктөр, түндүк тараптагылар кагазга бир аз олтуураак карайт. Биздин ака жака болуп кеткен чоңдорго караганда. Ошодон мен сизден бир аз үмүт артып турам. Азыр Ноокатка келгенден бери эмне өзгөчөлүктү байкадыңыз, эмне кемчиликтерди байкадыңыз? Албетте, ар бир райондун өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ноокат районунун потенциалын көрдүм десем жаңылышпайм да. Биринчиден, географиялык орундалышы. Өзүңөр көргөндө өтө ысык эмес, салкын экен. Айыл чарба багытына өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Багбанчылыкты жана башка айыл чарба продукциясын өстүргөнгө мүмкүнчүлүгү бар жер катары эсептелет. Анан эң негизгиси биринчиден бул чоң жол артериясында жайгашкан, экинчисинен ушу экинчи борбор Ош шаарынан өтө алыс эмес. Бул 35 километр. Муну менен эмнени кылса болот? Биякта Ноокат шаарында экономикалык да мүмкүнчүлүктөр бар. Биякта ар кандай экономиканын тармактарын өздөштүргөнгө жана анын ичинде туризм дагы тармагына маани берсе болот экен да. Эмне дегенде өтө кооз жерлер бар, ошол эле Апшырата, ошол эле Каракой, ошол эле Сахава. Башкача айтканда, биякта туризмди да өнүктүргөнгө шарт бар да. Мен өйдө айтып кеткендей, өтө ысык эмес, кооз жерлер өтө көп. Анан ушу көп улуттук элдин маданият, культурасындагы Көптүрдүүлүк бар. Өнүктүрсө болот да. Мисалы, тамак ашы өтө даамдуу. Ушуга алып келсе болот. Ошо менен мен мындай Ноокат району боюнча жалпысынан караганда ушу артыкчылыктарды көрүп атам. Мен албетте кээ бирде көп маселе болсо дагы мындай колун шилтеп колунан келбейт деген учурларда көп учурлар болот. Айрым бир ишти кылып аткандачы, бирок көзүм жетип турат. Эмне дегенде, биринчиден элибиз дагы Ноокат эли Кудайга шүгүр, мына карапайым эл айтса угат экен да. Азыр карап чыктым. Ушу Ноокаттын так ортосуна, центрине жайгашкан базар өзү жалпы аянтчасы где-то бир 5,5-6 гектар жерди ээлейт. Ичиндеги базар. Анан бул базардын дагы проблемасы ичинде болсо да бир жөн сыртына чыгып кеткен. Жолдордун баары тең сыртына чыгып кеткен. Жок, түшүндүк. Азыр эми ошондо базарды чыгарат экен деген күдү сөздөр болуп атат. Ошол базар качан чыгат? Конкреттүү түрдө мындай болуп атат. Бүгүнкү күнү биз Зулпуев айыл өкмөтүндө ушул эле базар жактан ары күн чыгышты көздөй 20 гектар жер айдоо сугат жерин таптык, аныктадык. Бүгүнкү күнү айыл өкмөтү ушу жерлердин ээси менен сүйлөшүп атат. Алардын процедурасы бар. Биринчи өзүлөрүнүн жерин өткөзүп берип, башка жерден жер алуу милдети турат, алмаштыруу. Ошол процедуралар өтүп атат. Бул бир. Ал канча деңгээлде өтөт? Айыл өкмөтү менен 2 күндө бир эртең саат 8-де чогулуш өткөзөбүз, потому что базар биринчи орунда турат, приоритет катары. Уже Кудай буюрса 4-5 киши калды дейт. Аны өзгөртүп бүтсөк, алмаштырып бүтсөк, анан аны муниципалдык менчикке алуу менен трансформация этабы башталыш керек. Трансформация этабы башталганда биринчи айыл өкмөттөн, айылдык кеңештин макулдугу менен, айыл өкмөттүн чечими менен, анан райондук комиссиядан өтүш керек, областтык деңгээлде комиссиядан өтүш керек. Андан кийин анан барып өкмөткө барат, өкмөттөн макулдук алып туруп анан трансформация кылыш керек. Негизи бардыгы канча убакыт алат эми? Эми ал дагы тажрыйба бар, тажрыйбадан алсак, буга дагы канчалык деңгээлде биз аракет кылып чуркасак тез ара болот да, бирок менин оюмча бир 5-6 айдан кем эмес болот да. Жаңы жылга чейин чечилип калыш керек. Кудай буюрса деп турабыз. Ош Ноокат, Ош Кызылкая жолу. Карабанга чейин келди, Ош Баткен жолунан. Бул жагы Ноокаттын киреберишине чейин жетти. Жалпы эсеби бир 50 километрдей жол бүтөлүп турат менин байкашымча. 47 километр жол толугу менен асфальт төшөлүп, жаңы заманбап жайка аркылуу курулуш керек. Качан? Ал 2022-де башталыш керек. План боюнча. Качан бүтүш керек? Эми ал план боюнча менде так маалымат жок, жаңы эле документтерди издеп атабыз, бирок 2022-де башташ керек. Бирок өткөндө кабинет, министрликтин кабинети
ОКК международный марипатка келип кеткенден кийин ал айтканда ошо октябрь ноябрда баштайбыз. Быйыл эле эчтекеден тажрыйба бар. Кайра эле тажрыйбага таянсак, жолду жөн эле баштабайт. Жолдун жанагы эле кызыл линияларын чийиш керек, мыйзамсыз курулуштар бар, бак тарактар бар. Ошонун баарын биз даярдашыбыз керек да. Кудай буюрса, команда болсо, эми ал акча өтө чоң, вернее, ал долбоор өтө чоң акчаны талап кылат, ошондуктан жаңы акимияттын же айыл өкмөттөрүнүн күчү келбейт. Бияктан борбор жардам берсе, ойлойбуз, аны тез арада эле салып койгонго шарт болот. Подземкаларды кошо курдуруп кетүү вариантын бир киргизет белеңиздер же жокпу? Мен себеби 2-3 бала мына ар бир остановкадан айтып атышат, мына жерде 2-3 баланы уруп кетти, мына жерде 2-3 баланы уруп кетти деп. Бул жер баары кан жолда, трассада. Сиз айткан подводный подземный переход бар. Кандай жакшы. Переход бар. Эми алдагы донорлордун акчалары бүгүнкү күнү эмки Кудай буюрса жолуп калсак, мен конкреттүү түрдө канча метр ширина, канча метр длина эмесин баарын айтып бере алмайм. Азыр үстүртөн эле айтып атам. Биякта 4, айрым жерлерде 4 полоса, айрым жерде 2 полосада. Үчүнчү негизги проблемаңыздар Нокат шаарынын өзүн алганда. И анан Нокат шаарына жакын айыл өкмөттөр. Булар жанагы канализация маселеси, таза суу. Бул качан башталат, качан бүтөт? Ротация менен ар бир акимдин колдоруна мындай сыйкырчу палочка берип койсо жакшы болот эле. Тарс кылып тилекке каршы биз үмүттөнүп өткөнбүз да. Бул боюнча да аракеттер бар. Мен өзүм демилгем менен 2-3 компанияны чакырдым. Очистной сооруженияларды жакын эртең бүрсү күнү келет. Бул больницабызда дагы очистное сооружение жок эле, септик салат экен да. Хотя бы больницада локальный очистное сооружение куруп берүүнү карап атышат. Азыр карайт, келет бияка командировка болуп. Алар дагы эми жеке ишкерлер, жалпы Нокат шаарын карап бергиле деп атабыз да. Бирок Нокат шаары жаңы эле шаар эмес. Биякта каалайбызбы, каалабайбызбы, Нокат шаары Гулистан айыл өкмөтү, Мир Махмудов, Зулпуев айыл өкмөтү, айрым Кара Таштын жерлери уже чоң шаар болуп калган да. Эртеңки күнү биякта чоң шаар болуп. Бүгүнкү күнү каалайбызбы ага барабыз кошулууга, бирок качан болот мен ага айта албайм да. Макул, анан мына жерде алакандай болгон кичинекей паркыңыздар бар экен, бетке кармаган ушул. Андан башка эч жер жок. Эми парк куруп коюу деген, эми жер эле болгон болсо, дарак эле эксе паркта өз негизичи. Анан неге ушуну биз кылбай атабыз дейм да? Парк куруш ушунчалык кымбатпы же ушунчалык оор ишпи? Болгону бир багбан жетише турган жумуш да өзү мындай алганда. Турган парктарды өзүң көргөндөй турган парктарды алып имараттар курулуп атса, мамлекеттик саясат болуш керек да. Мен ошону айтып атам да. Азыр мисалы анда эгерде турган парктарды жоготуп урдата берсек, өзүбүз парк курбасак, стадиондорду жеп четинен кертип сата берсек, садиктерди сата берсек, анда бизге жанагы архитектуранын не кереги бар? Ал органдардын бардыгы жанагы сойкунун никесин кыйып бергендей эле болуп калып атат. Анда анын не кереги бар? Пайдасынан зыяны көп болуп калды да. Ошолорго кандай бир сиздерде мындай бир рычагтар барбы аким катары? Буга чейин жанагы Алтынбек Сулайманов сындап атты. Булар баягы чөнтөгүнө кайта салып алып эле лента кырккандан башка жарабайт. Булардын не кереги бар деп. Булар не кылышат? Бардын чөнтөгүндө кайтысы бар. Лента кыркат. Бир объект ачылса, мамлекет бир объект ачса, курса. Азыркы келген акимдер уят кылып иштей албаса, анда бул саясатты унутсак болот. Ошондуктан бизге үмүт чоң биринчиден. Экинчиден элдин да үмүтү чоң. Үчүнчүдөн эми ойлойм ошо 40 аким дагы ротация негизинде коюлду. Алар дагы сезип турат, мен өзүм сезип турам. Бияка келип, Кудай талам буйругу менен келип атам. Кичине болсо дагы өзүм биринчиден атамдын атын уят кылбай, экинчиден биздин бүгүнкү күнү өйдө жакта, жогору жактагы жетекчилердин аттарын уят кылбай, жер каратпай, элибизде жер каратпай кичине иштеп ийиз калтыралы деген үмүт. Рахмат. Ийгилик.